Токон Маматов, генерал-лейтенант. Рахмат, саламатсызбы. Баткен окуясы деп атат. Бул согуш болгон деп атат. Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын орун басары болчумун. Алдын ала чалгын боюнча маалыматтар болгонбу? Москва жок болгондон кийин эмне кылабыз деп калдык. Коммунисттик идеологиянын орду Дин толтуруп калды ошондо. Тахир Юлдашев жана башкалар шариаттык мыйзамдарды, Ошолорду иш жүзүнө ашырабыз деди да шарияттык мыйзам. мурдагы советтик аскерлерди Ушул Россия чыгарасын алып чыгып кетем деди. чалгын кызматы билиш керек беле? Маалымат толук кандуу болгон эмес. Байбектер кирипкелери тууралуу Рахман ошондо ачык эле айттыр. Мен кайтара албайм, алым жетпейт. Шамкеевдин колго түшүшүнүн өзү Биринчи билиш керек, алар кантип колго түшүп калышкан. Шерал Акботоевду чындап эле ошол чалгындоо максатында арасында кошулду беле байбектердин арасына? Жок. Сиз баардык бийликке аябай эмнегедир керектүү адамсыз да. Туура көп президенттер менен иштедим. Токон ага жанагы суроого жооп бербей койдуңуз ошентипчи. Кайсы? Унутуп калдыңызбы, тиги акимге баланча берди деп айттыңыз, элүү. Жана жапондор үчүн байбектерге канча сом берилгени боюнча. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Ассаламу алейкум, арбаңыздар, амансыздар урматтуу көрүүчүлөр. Биз кезектеги пикирлешүүбүздү подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз, бизде конок бар. Коноктун аты жөнү Токон Маматов. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Рахмат, саламатсызбы. Токон Маматов, генерал-лейтенант, саясий илимдеринин докторусуз. Мурда көп жыл улуттук коопсуздук кызматында иштегенсиз, чек ара кызматындагы жетектегенсиз, вице-премьер болгонсуз, коопсуздук кеңешинин катчысы болгонсуз. Анан бир дары Көлдүн губернатор дагы болгон экенсиз Атамбаевдин мезгилинде. Анан дагы башка көп жерлерде иштегенсиз негизи. Анан сизди негизи ушул өлкөнүн улуттук коопсуздугу буга чейинки, тагыраак айтканда, Баткен коогалаңы боюнча дагы атайын сурайын деп чакырдым. Анткени ушул Баткендеги буга чейин подкасттарды көрүп, өзүңүз жазып, Эрнис мырза ушул моундай жерлери туура, бирок дагы бир маалыматтар бар, эл билбеген деп өзүңүз жазганыңыздан атайын сиз менен байланышып атайын келип отурасыз. Сизге ыраазычылык билдирем атайын ушул убактыңызды бергөнүңүзгө. Эми мынау Баткен коогалаңы боюнча, Баткен окуясы деп атат. Мындай бул согуш болгон деп атат. Бул деген жөн эле бир ушундай бир локалдуу бир нерсе болгон деп атат. Сиздин маалыматыңызда ошо кезде мындай алдын ала чалгын боюнча маалыматтар болгонбу? Мен 99-жылы улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын орун басары болчумун. Анан ошол эми негизинен Баткен окуясына келгенде эң биринчи ушул Баткен окуясынын алдына ошол Баткен окуясын калыптандырган мындай эл аралык саясий, аскердик, гуманитардык, экономикалык бир шарттар болот да. Ошолорду кыска токтолуп белгилеп кетсем, Союз таркагандан кийин 91-жылы өзүңүз билесиз, бага мурдагы коммунисттик идеологиядан баш тартып, бүт саясий системаны өзгөртө баштап, ар бир мамлекет, ар бир союздук республика өзүнчө мамлекет, эгемендүү мамлекет болду. Бизде 31 август өзүнчө эгемендүүлүккө ээ болуп, өзүнчө мындайча айтканда бийлик бутактарын шайлап, аныктап, тактап, өзүнчө эгемендүү мамлекетке тиешелүү бир критерийлерге жооп берелик деп, албетте ошол кезектеги бийлик бутактар, жалпы коомчулук, өкмөт дегендей ушул багытта көп иштерди алып бардык. Эми коопсуздук маселе боюнча айтканда, эң биринчи маселе, байкасаңыз, ошол коопсуздук маселе биринчи иретке чыкты. Чек ара маселеси менен коопсуздук маселеси. Азыркы боло ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, башка уюмдарды алсак карасак, эл аралык. Эң биринчи дегенде СНГ мамлекет түзүлүп, анын СНГ мамлекетинин ошол СНГ деп түзүлдүк да, түзүлгөндөн ошол уюмдун атайын
эл аралык мындайча айтканда структуралары түзүлдү. Ошонун ичинде биринчилерден болуп чек ара кызматынын жетекчилеринин кеңеши түзүлгөн да. Себеби СНГнин ошол сырткы чек арасы деп коебуз. Мурдагы СССРдин чек арасы Кытай менен, Иран, Финляндия, башка мамлекеттер менен ошол боюнча ошол себеби СНГнин ичиндеги маселелерди кандай болбосун чечип, колдон келишинче чечип ар бир республика иш жүргүзүп атты. Бирок бул сырттан көп таасир болуп атты да. Анан ошон үчүн ошол сырттагы таасирди, сырттан келген коркунуч жаңы чакырыктарга туруштук бериш үчүн ошол жана чек ара кызматы, атайын кызматтар, күч структуралар, анын ичиндеги коргоо министрлиги да тиешелүү иштерди алып барып атты. Эми ошол кезекте өзгөчө эң биринчи ирет муну так белгилеп коюш керек. Бул Орто Азия мамлекеттери, Москва жок болгондон кийин биз өзүбүз эмне кылабыз деп калдык. Биякта коммунисттик идеологиянын ордуна бир топ идеологиялар ордун алып, ошол идеология болобуз деген бир топ теориялар, мындай агымдар аракеттенди, бирок негизи аягында иргелип эле баягы демократия эмес, башка агымдар эмес, дин маселелери, дин идеология дейбизби, дин көз караш дейбизби, дин агымдар мындайча күчтөнүп элдин колдосуна ээ болуп, бүт союздук өзгөчө Орто Азия республикасында мындай салмактуу орунду ээлеп калды да. Демек жана коммунисттик идеологиянын орду ошол вакуумду дин толтуруп калды ошондо. Өзүңөр билесиңер, дин келгенден кийин албетте коом баягы мурда коммунисттик идеология менен жүргөндөн атеисттик идеология көз караш менен анан дин келип атса коом бөлүнө баштады. Россияда, Кыргызстанда, бүт мамлекеттерде, республикаларда ушундай болду. Анан кичине ситуация контролдон чыга баштады. Ушул Өзбекстанда билесиңер, Ислам Каримовду Наманганга Тахир Юлдашевтар чакырып алып, микрофонун тартып алып, баягы адалат уюмдарын түзүп алып, прокурор да ошолор болуп калды, участковый да ошолор болуп калды, балдарды кандай окутуш керек, өзүң кандай алып жүрүш керек, мына ошондой мындай параллелдүү бийликтер болуп калды да. Эми ачык айтканда ал Тахир Юлдашев жана башкалар ал шарияттык мыйзамдарды алар да ошолорду иш жүзүнө ашырабыз деди да, шарияттык мыйзам. Ал жерде орчун деди. Бул да бизди Тажикстанда 92-жылы гражданский согуш чыгып кетти. Бириккен тажик оппозициясы менен Народный фронт деп чыгып, ошол Народный фронт. Азыркы президент деле ошол Народный фронт сыяктуу мамлекет, эл дегендей болуп, алар менен ушундай мындай келишпестик, карама каршылыктын жыйынтыгында жанагындай граждандык согуш чыгып кетти. Коңшу мамлекеттерде, Кавказда болуп атты, Армения, Азербайжан оор болуп атты. Тажикстан, эми Афганистанды алсак, өзүңөр билесиңер, Наджубула советтик армия 89-жылы чыгарылып кеткенден эле 92-жылы ал кишини дарга касып коюшту. Бийлик алмашылды, маджахеттер бийликке келди, анда талиптер жок да, маджахеттер деп келбеди беле. Тараванинин президенттин командасы келди. Алар 6 жыл болду бийликте, 6 жылдан кийин эле 96-жылы аларды алмашылды. Бир 4-5 жылда эле. Ордуна талиптер келди, өзүңүз билесиз. Талиптер келип, мына ушул убакытта ар кайсы ошондо жанагы Исламская партия Возрождения, ИПВТ, Тажикстан деп аял уюшулду, ИДУ деп уюшулду, ар кайсы кыймылдар, уюмдар бүт баары чыга баштады. Хизбут Тахрирден баштап башка уюмдарга чейин. Бизде деле ошол көрүнүш болуп атты. Эми анчалык массовый болбосо дагы, бирок уюмдар болуп, уюшулуп атты. Жана жардыруулар да болду, өзүңөр билесиңер, жана Дворец спорта, башка жерлерде, Ташкентте жардыруулар болду, өзүңөр билесиңер. Ошол эле Душанбеде жанагы ошондой оор болуп калды. Анан ошондо СНГ мамлекеттери 93-жылы чечим кабыл алып, ушул өзгөчө Тажикстан жактан көп, Афганистан жактан көп коркунуч келип атат. СНГ мамлекеттеринде өзгөчө Борбор Азия республикаларына деп туруп,
Анан чечим кабыл алды президенттер, чечим кабыл алып, ошондо Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан болуп туруп, Россиянын 201 военный базасы болуп туруп, Тажикстанга жардамга деп туруп, чек араны кайтарганга, жана чек ара коопсуздугун камсыз кылганга, анан ошондой батальондорду жибердик. Жана Ишкашымда кыргыз батальону туруп калды 93-жылдан 98-жылга чейин. Анан ошол болду. Чек ара аскери Кыргызстанда жок болчу. Негизи эле жок болчу. Негизи жок болчу. Биздин чек араны советтик чек арачылар эле кайтарчу. Советтик аскерлер кайтарчу. Анан кийин алар чыккандан кийин бир аз убакыт кайтарылып калды 98-жылга чейин. 98-жылы ошондо чек ара Россиянын чек ара кызматынын кол башчысы генерал Бардюжа, кийин жана ОДКБнын генералдык секретары ошо киши келди. Ошо киши келип, биздин биринчи президентте прием болуп туруп, анан айтты, мен Кремлден тапшырма алдым. Россиянын Кытай менен чек араны ошолор кайтарчу да. Ошол Россия чек арасын алып чыгып кетем деди. Чек арачыларды, чек ара аскерлерин алып чыгып кетем. Демек, Кыргызстандын баягы чек арасын кайтарып жүргөн мурдагы советтик аскерлерди чыгаруу биз тараптан эмес, орус тараптан болуп туруп. Тараптан демилгеленген. Президент Аскар Акаев көп аракет кылды. Аны ачык айтып коюш керек, көп аракет кылды. Алып ушул жок дегенде бизде аскер жок. Чек ара аскери болгон эмес. Дайыма СССР кайтарчы. Бир мамлекет болчубуз. Биз эми аскер өзүбүздүн кыргыз чек ара аскерин даярдаш үчүн жок дегенде 1-2 жыл керек, жок дегенде биз эми үйрөтүп алып кадр даярдап бир иш аракет кылганга чейин ошону силер бир кайтарып тургула десе болбой, Москва чечим кабыл алды деп ошондой маселе болду. Анан Ак үйдөн тапшырма түштү улуттук коопсуздук кызматына. Анан ошондо мени айтты, эми сен бул кишини таанıyт экенсиң. Өкөңтең бир илгери КГБ СССРден экенсиң. Ошо киши менен сүйлөшүп көндүр деди. Аскар Акаевич. Эми Ак үйдөн айтылды да. Эми ал жетекчилерден улуксат сурайын. Улуксат берсе кийин айтып берем. Анан алар мен ошол барып сүйлөштүм. 2-3 күн, 1-2 күн жүрүп калды. Ошону күнүгө ушул сүйлөшүп, комитетте да сүйлөштүк, өзүнчө да бөлөк тамак ичкен жерден да сүйлөшүп аттык. Анан аягындан айттым. Сиз азыр алып кетсеңиз, кийин ким билет кандай шарт болот, кандай кырдаал болот. Сиз кайра Россия аскерин кийире албайсыз. Силер ошону ойлондуңарбы дедим. Себеп кырдаал оор, дүйнө карагылачы, Афганистанда эмне болуп атат, Тегеребизде эмне болуп атат. Ар бир республикасында баягы биз динге каршы эмеспиз, бирок жана дин менен жамынгандар, ислам дини эң таза, эң мындай прогрессивдүү диндин ар кайсысында бурмаланган агымдар менен жамынып алып туруп, мына ошолор баш көтөрүп атат. Бул ислам эмес. Силер туура түшүнгүлө деп эметсем түшүнүп атты, бирок Москва деп Москвага шилтеп көмбөй койду. Биз ошондо кыйналдык, чынын айтканда. Жана Коргоо министрлигинен баягы эле взвод роталар бар эмеспи, взводдор. Ошол эле взводдорду алып барып эле айлап эми чек ара ачык калды да. Айла кеткенден ошону Коргоо министрлиги, мына генерал Субанов болчу, мына ошол кишинин эмгеги өтө зор. Анан ошол киши ошол взводдорду замдары менен ошол ар бир заставага. Ошол кезекте бир демек ушул жерден кыстыра кетейин. Демек чек ара кызматында өзү дасыккан чек арачылар туруш керек. Бирок айла жок, бизде чек арачы кызмат аскерлер жок болгондуктан болгон эткенин алып барып ошо чек арачыга тургузду. Туп-туура. Ошондуктан өзүңүз билесиз, мен Коргоо министрликте да зам болбодумбу чек ара аскерлери боюнча. Менин ГКМБда анда улуттук коопсуздук кызматынан ошол Миноборонага генерал Топоев министр обороны болчу, ошого зам кылып жиберди чек ара маселелери боюнча. Ошол баягы мындайча айтканда чек ара ошол кезекте бир кемчилик кетирдик да. Чек араны кайтарган мындай зелё граница чек арадагы жана заставаларды
Коргоо министрликке берип койдук. АКППлерди азыр майлы сүттү деп атпайбы? Аны болсо улуттук коопсуздук кызматына берип койдук. Андай кылбаш керек болчу. Конечно, бул сплошная непрерывность государственной границы дейт. Үзгүлтүк болбош керек чек арада. Сплошной линия болуш керек. Ошондо чек ара эффективдүү кайтарылат. Анан КПП бир министрге башыйып, заставалар бөлөк министрликке башыйган бул туура эмес да. Ушундай терс көрүнүштөр да кетти. Ошол чечимдин ошондой болушуна ким түздөн-түз тикелей таасир этти? Ким ошондой? Мен ойлойм ал кезекте өкмөттөн деле кетти. Ошол күч структураларынын жетекчилеринен деле кетти. Баягы эми андай практика жок, чек ара кызматы жок. Анан жаңы эметип аткандан анан боякты булар карасын. Анда контрабанда күчөй баштабадыбы? Контрабанданы коргоо министрлиги кармаганга акысы жок. Аны улуттук коопсуздук кызматынын подследственность тергейт, ушулар кармайт. Ушуларга берелик деп мына ушунун негизинде ушундай ача чечилип калды да. Ошондой ача чечилип калды. Токон ага, мен суроонун башында биринчи суроону ушундай бердим эле. Мындай чалгын кызматында мейли ошол улуттук коопсуздук кызматынын орун басары болдум деп атасыз. Ошол улуттук коопсуздук кызматында ошол Баткен окуясы ошондой болуп, жанагы сакалчандар, байбектер кирипкелери тууралуу, ошолор алдын ала жанагындай Баткендеги жанагы айылдарга бир уста болуп, жанагы үй салмыш берип болуп, акырын ошо жердеги нерселерди иликтеп жүргөнүн башкасы билбесе дагы улуттук коопсуздук кызматы билиш керек беле, чалгын кызматы билиш керек беле? Анан айттым да, ошо алдын ала маалымат бар белесиздер? Маалымат толук кандуу болгон эмес. Маалыматтар бар болчу. Биз билчүбүз. Өзбекстандын бийлиги, укук коргонгондору жана ИДУга каршы иш уюштурганда, жана дин менен жамынгандар менен, ошону бир топ үй бүлөлөрү менен качып кетишкен. Өзбекстандан чыгып кетишкен. Өзбекстандан чыгып, кичинекей балдарынан үйдө айтып атпайм, бир айыл болуп барып табилдара койутта туруп калышкан да булар. Жана Жумабай Намангини полностью тааныш эмелери менен качып кеткен. Группалаштары, топтору, ошолор Тахир Юлдашев, ошолор уже тигилер менен биригип Афганистан менен уже чек арадан ары бери өтүп эле аралашып, уже маалымат келип аткан. Бирок ошол кезекте өзгөчө Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан, биз ушул Тажикстанды көп карап аттык да. Россияны карап аттык маалымат. Россия берип атты. Бирок Тажикстан тиешелүү деңгээлде толук кандуу баягы развед чалгындоо маалыматты толук кандуу бере алган жок. Себеби ушул таракчап оппозицияда болуп калбадыбы? Душанбен жанагы толук анча мынча болгонун берет. Биз бара албайбыз, же каражат жок, же мүмкүнчүлүк жок, ошондой кыйынчылык. Бирок маалыматтар жергиликтүү ошол областной структураларыбыз, райондук, шаардык структуралар маалымат алып атты. Бирок бул толук кандуу ошол жанагы чечим кабыл алганга жооп берчү деңгээлге, көлөмгө жеткен эмес да. Ошон үчүн көп нерсени баягы биз билбей калганыбызда болуп атты. Маалымат келип атты, келбей койду, билген жокпуз дегенден мен аны антип мындай чындыкты айта албайм. Болуп атты. Бул бир. Анан экинчиси дагы жана мен Искашимский батальон деп атпаймынбы? Эми ошол кызык. 99-жылы Баткен окуясы башталып атат жайында. 98-жылы Россиянын аскери чыгып кетип атат, чек ара аскери. 98-жылы баягы кеткенден кийин айлабыз кетип, айла кеткенде Искашимский батальонду биз да чыгарган каргасыз болдук. Коргоо министрлиги ошондой сунушту президентке сунуштап, анан батальонду алып чыкты. Алып чыкканда ошол кезекте Тажикстан Душанбеде биздин элчи Раматлык Эрик Асаналиев болчу. Бир чети коллегам, МИДтин сотрудники. Анан ошону Душанбенин тышкы иштер министрлиги президентке чакырды. Алып чыгып атканыбызда.
Анан ошондо ошо аны кийин айтып калды да киши өзү. Анан катуу сөз болуптур. Рахмон ошондо ачык эле айтыптыр. Мен кайтара албайм, алым жетпейт. Силер Иш-Кашимский направленияны тыштап кетип атасыңар. Ушул оор болбосун. Анан ошол жерден байыктар келип анан эметсе анан кимибиз жооп беребиз. Мага да кыйын болот, силерге да кыйын болот, бүт Борбор Азияга кыйын болот деп айткан. Рахмон ошондо эле мында болжоп билген экен да. Да, эми чынын айтканда ал бир батальон биз кайтарчубуз да чоң полоса. Мындайча чек аранын тилкесин. Анан чыгып кетип атса батальон кайтарган ошо Иш-Кашимский болот. Анан албетте ал Рахмондун ал кезекте мындайча айтканда граждандык согуш жаңы эле өттү да 97-жылы билесиз да, Москва келишими 94-95 сүйлөшүү болуп Бишкектен кол коюлган ошолор. Анан жаңы эле бир жыл болуп жаңыдан эметкен мунун аскери деле толук канды жок болчу. Аскери деле бөлүнүп кеткен да. Мына ушул жагы дагы таасир этти. Анан мындан тышкары өзүңөр билесиңер, баягы 97-жылы бүттү Объединенный Тажикский оппозиция биригип, өкмөт биригип, Рахмондун өкмөтү. Ал дагы шайланганда кызык болду да. 92-жылы билесиз да. Душанбеде сессияны өткөрө албай жогорку кеңештин, Тажикстандын. Хуржанттан өткөрбөдүкпү? Хуржанттан өткөрүп ошондо тажиктер да бизге да кайрылды, Өзбекстанга да кайрылды, Россияга да, Казакстанга эптеп депутаттарды алып келип сессия, выездной сессия өткөрүп, жана 92-жылы Рахмонду ош жерден шайлады да. Ошондо ал Душанбеде болгон жок. Эми согуш жүрүп атса, башталсак, аябай оор болду, аябай кыйынчылык болду. Бирок ошондо Борбор Азиялар тыштап койгон жок тажик туугандарды. Колдон келген жардамчы милициясы дагы, КМБ, ошол кезекте даже биздин Кыргыз парламентинин легендарлуу парламенттин төрагасы Медаткан Шеримкулуш болгон. Киши өзү ошол кезекте катышып, ошол сессияны өткөрүп, анан Рахмонду шайлаганына да бул кишинин да көп салымы бар Кыргызстандын ошо киши. Эми ал киши өзү айтып берер кийин. Мен азыр эми ал киши үчүн айта албайм, мүмкүн кээ бир жери толук болбой калар. Анан өзүңөр билесиңер, элдештик деп коет да, жана Махмуд Кудайбердиев деп полковник чыкты деп атпайбызбы Тажикстандан. Кийин Ташкентке, Өзбекстанга качып кетти деп. Ал болсо ошол кезекте ушул Рахмондор менен элдик фронт менен эле жакын болчу булчу. Анан бул ошондо 55-бригада деген бар болчу, коргоо министрлигинин Тажикстан. Ошол 55-бригаданын командующий болчу, командири. Анан алда келишпестик болуп, алда чыгып кыйын болду да Душанбе бийлигине. Алда бөлүнүп кетип, анан 98-жылы билесиз, Баткен окуясынын алдында улар Хуржантка кол салбады. Миңдей аскери менен ал кирип барды. Эң бир күчтүү аскердик бөлүктөрдүн бири ошол Махмуд Кудайбердиевдин 55-бригадасы болчу. Аны араң токтотту. Мына ушундай тескер. Анан кийин эле окуя чыгып кетти. Баткен окуясы жайында чыгып кетти. Мен өзүм ошондо бул жерде президент жок болуп, президент биринчи болду, анан коргоо кеңеши өтүп, премьер-министр Амангелди Муралиев эле, анан ал киши зам председатель совбез эмес беле, премьер-министр, өкмөт башчысы. Анан ал киши ош жерден өзү да жыйын өткөрүп, анын баарын угуп, анан ош жерде топ түзүп, коргоо министрлигине баарын жүктөп, МВДнин министри Өмүрбек Кутуев зам болуп, мен ГКМБден мен кирдим, генерал Верчагин кирди, башка структуралардан, Шамкеев, ошолордун боор тураны, ошол учуп кеттик Баткенге, анан биз Баткен окуясында болуп калдык. Эми сиз аябай тереңинен мунун тээ башатында эмне жатат? Кошуналары менен кандай тиешеси бар? Тажикстандагы күчтөрдүн тиеши кандай тиешеси бар? Өзбекстан менен анын оппозициясынын жанагы Тахир Юлдашевдин, Наманганинин кандай тиешеси бар? Ошонун тереңинен масштабтуу болуп айттыңыз да. Эми тикелей өзүбүз тарапты айталы да, өзүбүздүн маселебизде.
кыскасын айтканда Токон ага, ошолорго барчу жанагы алардын оппоненттери менен биз бул жактан өзүбүздүн чек арабызды коргойм деп атып, бир чети аларды дагы мындайча айтканда коргоп турбуз да. Ушинтип айтсак туура болобу? Туура. Жанагы жетекчилик күч структураларынын жетекчилери өзүнчө мындай бир кеңешме түзүп, анан кийин ушу Баткен боюнча өзүңөрдүн планыңарды иштеп чыгып, ошентип баштапсыңар. Анан болуп өткөндөн кийин сиз болуп өткөн ишти мындай карап туруп, кайсы жерден мындай тактикалык жактан, стратегиялык жактан жазатайган, катачылык кетирген учурларыңардан бир сабак алдыңарбы өзүңүздөр? Эми мен мындай деп айтат элем да, жылдын аягында жаңы жыл келерде күч структуралар атайын бир план кабыл алат. Эми азыр айта берсе болот, ал уже белгилүү нерсе болуп калды, ар бир мамлекет ошондой кылат. Мындайча айтканда план территориальной обороны деп коет. Кантип ошол коопсуздукту камсыз кылабыз, душман келсе кантип тозобуз, кайсы жерден эмне кылабыз, кайсы аскер бөлүктөр, милиция батальондору, ГКМБнын атайын кызматтарынын структуралары кантип эмне иш кылат деп бүт жазылган. Ошол план бир чети ошол болуп, бир топ маселелерди мындай туура нукка алып кеткен жагы жакшы болду. Азырда ошол план бар, азыр деле бекилип, азыр деле ошол жана күч структураларынын жетекчилери ошол, тем более азыр улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы азыр вице-премьер ушул боюнча, баягы мурдагыдан да жеңил болуш керек. Азыр ошолор бар. Ошолор иштеп атат. Буну сакташ керек. Албетте ошол кезекте бир чоң кемчилигибиз болду. Өкмөт тарабынан дагы күч структуралары деле өзгөчө өкмөт тарабынан ошол кезекте коргоо министрлигине тиешелүү деңгээлде көңүл бурулган эмес да. Ушул баягы айрым учурларда баягы кээ бир парламентте деле, кээ бир мындай чиновниктер деле, кээ бир саясатчылардын деле сөзүн сизлер журналисттер деле угуп калдыңар. Армиянын эмне кереги бар, демократия куруп атабыз, баары менен доспуз, мурда коммунисттик идеология жок, баарыбыз тең фуфайка менен керзибей өтүктү чечишибиз керек, галстук тагынып жүрүшүбүз керек деген ураандар болуп элатпадыбы? Бул туура эмес. Мына көргөздү, ошол 99-жылы ушуну көргөздү. Бүт кыйынчылык ошол күч структуралардын мойнуна түштү да. Биринчи иретте албетте ошол жанагы коргоо министрлигине, ички МВДнын ички аскерлерине, улуттук коопсуздук кызматы деле толук болду, бирок биз саныбызга караганда азбыз да. Миноборондан жанагы МВДден биз саныбыз аз болду. Биздин жана спецназ катышты, биздер барып катышып аттык, областной КГБлар барып атты, бирок булар эми атайын кызматтын функциясы да бөлөк да, милдети да бөлөк. Окопто отуруп пулемет көтөрүп эле ата берген ал анын жумушу эмес. Анын жумушу эмес да. Муну өзүнчө бир атайын ушундай учурларда, ушундай өзгөчө бир кырдаалда, өзүнчө биз ыкмаларыбыз бар да, ошону ал колдон кежинче алып барып аттык. Бирок көрүнгөнү ошол көрүнүп калды. Армиянын баягы камсызданбай тиешелүү деңгээлде окаташ менен кийим-кече жетпей, снаряд жетпей, техника жок. Мен эми айтайын, ошол кезекте даже авиациядан жок. Эми кыйналдык да, боевой самолетторубуз жок. Боевой самолет жок туруп, Өзбекстанга кайрылбадык. Өзбекстан бергиле. Анан Өзбекстандын жана самолеттору бомбалады деген ошол туура. Алардын да ошол кезекте эмелери бар экен. Алар да келип, биз менен макулдашып, кайсы жерге бомба удар урат, ошонун баарын макулдашып атты. Айрымдары мына көчө менде мурунку болгон силердин конокторуңар деле ошол Өзбекстандын өкүлдөрү келсе, аларды болсо Россиянын Москвадан келгендер, генералдар деп коюшту. Аны бирде Москванын генералы келген да эмес. Келген эмес. Мен муну ответственность эле. Биз ошол эле баягы казактар келип калышчу, эмне керек?
мындай снаряд алып келдик, өзбектер келчи, эмне мына летчиктер келди, ушулардын командующиги генерал майор экен, ошол жүрдү. Болгондо да ал баягы улуту өзбек эмес экен. Ал баягы сразу эле сырттан көргөндөр, аралашпагандар ойлойт, бул Москваныкы болуш керек же Вашингтондон келди болуш керек депчи. Себеби ал бөлөк улутун да генерал болчу. Вот, ошолор жүрдү. Анан жана тамак аш, продовольствие, ушундай көп маселелер бар. Эми мунун баары акчага. Албетте анан кийин өкмөт ошол карабастан мажбур болду. Айласы кеткенден анан өкмөт акча издешти, тапты, берип атты. Мага бир нерсе мындай түшүнүксүз жана сырдуу да. Байбектер менен ызы чуу болуп, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан ортосунда мындай болуп атат эми ал. Мажахеттер бул орус аскерлери үчүн, орус аскери кубаты үчүн маселе деле болмок эмес да. Анан өзүңөр менен өзүңөр чечкиле дегендейби же тайлаппы, ушундай бир таштап койгондой бир элес калат да. Бул маселелери талкуулап сүйлөшүүлөр болуп атты. Бирок ошол кезекте Россиянын аскеринин абалы өтө оор болчу. Аларда бизде болуп аскер кереги жок, армиянын кереги жок. Булар баягы реформа кылыш керек, жоюп салыш керек. Мынча миллион аскер эмне кереги бар деп алар дагы аябай мындайча айтканда жетим баландай болуп калышкан да. Ал кезекте аскерлердин танка эмелеринен баягы бронетехниканын баары ГСМ жок турчу. Летчиктер учпай калган самолет менен, тренировочный, боевой вылет эмес, тренировка учпай калышкан да буларда. Кийин эле бул экинчи президент Путин келгенде эле оңолуп булар баягы тизесинен туруп калбады. Булар дагы биз кийген кейиптей, булар деле ошол кейипте болчу. Ошол атайын жанагы баягы 100-чү, 99-чу, 101-чи воздушный десантный бригадалар бар эмес беле, дивизиялар. Алар ошол эле Ферганада турчу, кийин чыгарып кетти. Тулада турчу, Рязанда турчу. Алардын баары Белоруссияда турчу. Алардын баары чыгарып талага алып барып таштатылганы. Аларды карап да сураганда ошол кезекте болгон эмес. Өзүнүн алапайын таппай турган, өзүнүн айласын таппай, аскерин кантип багат, солдаттарга эмне тамак берет болуп мына ошол кезекте болгон. Булар да аябай оор абалда болчу. Анан ошол кезекте мисалы ошол жерди басыш үчүн, чек араны жабыш үчүн жок дегенде бир дивизия керек эле. Дагы кара жакшы. Ошого карабастан 201-чи дивизиясы азыр военный база болуп калбайбы, 201-чи. Ошону алып келип ошолор да сактап калды да. Алардын эле бир караны канча болду. Бир топ мажахеттер ошолор келип, баягы мурдагы танк, мурдагы вертолеттор болсо дагы, мурдагы мындай ствольный артиллерия болсо дагы баары бир мындай каран деген каран экен да баары бир. Ошолда бир топ мындай оңдолду. Мына ошонун баарын эске алып, ушул кемчиликтерди эске алып турандан кийин жана ОДКБ деген жаралып атпайбы? Ушул Баткен койгалаңы, Баткен окуясы дегенде эле Аскар Акаев президент ошо жакшы карабай койду, жакшы ушу жөнгө салбай койду деп ушул эң таштын көбү ошо кишиге тиет да. Бирок ушул Баткен окуясында аскердик тактиканы, аскердик стратегияны билген күч структураларынын жетекчилери бар, ошого тиешелүү адистер бар. Ошолор бир мындай өз ара талкуулашып туруп бир нерсеге токтолуп, анан кийин башка командачыга мындай айтат да, мындай кылсак туура болот, мындай кылсак туура эмес болот деп. Ошол аскери күч структураларынын өзүндө ошол Баткен окуясында мындай бирликтүү координация болгон эмес. Бирөө бирди айтса, бирөө бирди айтып, ошондон улам жанагы Зардалыдан аскерлерди чыгарылып кетелиби же кетпейлиби маселесине чыгарылып кетип, анан кийин жанагындай бир жакшы эмес окуялар болду деген ушундай пикирлер да бар. Бул мындай болду да. Бирдиктүү коргоо кеңеши чечим кабыл алган. Жетекчилик коргоо министрлиги жана анын министри генерал Субановго жүктөлгөн. А киши. Анын орун басары Өмүрбек Кутуев, ички иштер министри болчу.
Биз баягы башка күч структураларынын жетекчилери мүчө катары, штабтын мүчөсү катары кирдик. Анан ал жерде тигиндей болду, мындай болду дегенде мен алысмын. Себеби аскер маселе, мындайча айтканда, боевое слаживание, боевое дислокация, жана использование вооруженных сил анда кандай пайдаланыш керек, кайсы багытта, эмне уралдан менен, кайсы ротаны кайсы жерге коюш керек. Бул албетте МВД менен ГКМБнын колунан келбейт. Биз ага үйрөнгөн эмеспиз, туурабы? Аны коргоо министрлиги. Ошон үчүн бүт ушул жумушту коргоо министрлиги алып барчу. Бизге МВД менен ГКМБге эң негизги максат коюлган бул жанагы барымтага түшкөн биздин офицерлер, аким жана 4-5 түшпөдү эле. Кийин генерал Шамкеев, кийин жанагы япондук туристтер, мына ошолорду кантип баягы ошолорду куткарып алып чыгабыз деп. Биз ошол маселелерди чечип аттык. Албетте мындай бул маселени чечкенде көп сүйлөшүүлөр болуп, кеңешип аттык. Ошол эле генерал Субановго мен өзүм, улуттук коопсуздук кызматынын өкүлү, Зардалыда көпчүлүк мен өзүм отурдум. Анан ошол жерде а кишиге доклад берип, а киши кеңешип, башка структуралар менен да кеңешип, эмне дейбиз. Азыр уже убакыт сайын Бишкекке маалымат берип турдук, а киши берип атты. Ал аскер болгондон көрүнгөнүбүз, барып телефонго биринчи жеткенибиз, мен мындай кылып атам деген болбойт да. Ошон үчүн а киши берчи. Бир гана киши берчү. Ал киши. Ал биринчи берерден мурун ар бирибизди докладыбызды укчу. Сунушубузду, ойлорубузду, жетишпегендеги эмне керек, кандай болот, эмне болот, сүйлөшүү, куткарганда эмне болду, эмне деп сүйлөштүңөр. Ар кайсы мисалы мен доклад бергенде айтчумун, баарын бир бошоторго көзүм жетпей турат. Ошончо киши колго түшсө, мүмкүн бирден берет, мүмкүн 3төн берет, мүмкүн созуп 10 күндө берет, мүмкүн вообще бербей коет. Ошон үчүн баарын даяр болуп, баарын сценарийди иштеп чыгышыбыз керек деген жанагы мисалы мен МВД ушул жагынан көп иштеп, МВД дагы ГКМБ да биз ушул багытта жумуш алып барып аттык. Себеби бул бизге жакын да. Жанагы генерал Шамкеевдин колго түшүшүнүн өзү Жапондогу жанагы геологиялык базадагы жапондордун, жапон геологтордун барымтага алынышы, андан сырткары берки аскерлердин чалгын кызматынын, ошол эле учурда атайын кызматындагы ошо райондук деңгээлдеги башчылардын колго түшүп калышы, ошол эле учурда жана акимдин колго түшүп калышы, ушул фактылардын өзү кыргыз аскери жетекчилигинин тактикасынын, стратегиясынын начар экендигинин далили эмеспи? Жок, бул мындай да. Мун үчүн биринчи билиш керек, алар кантип колго түшүп калышкан. Зардалыда кантип ошол жакта болду. Баары эле Баткенде отурушту да. Вдруг аким дагы жанагы коргоо министрлигинин начальник разведкасы, ГКМБнын төрагасы жана районго барып түшүп калып атпайбы. Булар мындай болгондо маалымат түшөт да. Момундай өтүп аттыр, келип атыптыр. Анан ошону мындай кирип келиптир, Зардалыга жакын калыптыр, жылы сууда болуптур дегенде, анан ошондо ошону текшериш керек тигил бул дегенде, анан ошондо милиция бир нече группаны алып алар аттанат. Ар бир министрлик ошондо эме берет да. Эч маалымат жок да, толук кандуу. Мында үзүк маалыматтар бар. Ошону чогултуш үчүн албетте биз улуттук коопсуздуктун жетекчилиги биздин территориалдык областной, анда Баткен областта жок да. Билесиз, Ошкобаш ичи, ошол кийин эле түзүлдү да Баткен. А кишиге жетекчисине начальник управления тапшырмай беребиз. Момдо деген маалымат келип атат, тактагыла. Баткендин рай аппаратынын жетекчиси ошол жерди иш алып барсын деп. Анан алар барып иш алып барсын дегенде, анан барып, анан баягы айылга келип, анан тизилип алып, анан баратып, анан тигилерге капталып калып атпайбы?
Чок эми ошонун өзү генералдын, акимдин жана башка болгондо дагы жанагы райондук деңгээлдеги СНБнын чалгын кызматынын мындайча айтканда ошол жердеги жетекчилеринин түшүп калышынын өзү эми кандай, бул эми нормалдуу элеби? Жок, нормалдуу эмес, конечно. Бул просто мындайча элементарно мындай ошол кезекте ошол обстановканын оор экенине булар көңүл бурбай койгондар. Баягы эле өтүп атат, баягы эле малчыдыр, же эмне болгон, кайсы байбек, же беш сакалчан келдиби деген ой менен эле анан аким барып алып тизилгиле деп эле анан тизилип алып анан жөнөп кетип атышпайбы? Эгер ошол жерде мисалы бир эле командир рота, коргоо министрлигинин командир ротасы болсо айтмак, колоннаңар эмне силер 7-ноябрдын парадтын колоннасыны тизилип алдыңар. Алдыга 3-4 разведкага кеткиле. Түн ичинде чыккыла, көргүлө, бир жерге барып таштын түбүнө жатып 3 күн түнө отургула, аңдыгыла, мал өтөбү, киши өтөбү, канча өтүп атат, ким өтүп атат, алар силерди көрбөсүн, силер аларды көрүп турушуңар керек. Анан чыгарда биринчи 10 киши чыгат, прикрытие деген группа болот, анан основной группа, анан тыловой группа деп, анан ушинтип 30 киши болсо да бөлүп чыгыш керек да, алчы жөнүнө барып эле шагырып парадка бараткан соң анан ошондой болгон. Бул ошол кезекте көп маани берген эмес. Мындай болуп кетет деп ойлогон эмес. Баягы эми дагы ким экен барып сурап келелик деген баягы кыргызчада болуп калган да, баягы аскердик окутканын даже унутуп коюп, пайдаланбай. Анчалык олуттук кабыл албаптыр да анда ошол кырдаалды. Кабыл албай эле ошол кезекте тыныч жай баракка жай болсо, июль айы эмес беле, июль айы. Анан жыпчылуу, ысык, анан баягы эл мал жайып жүрсө, вроде все нормально. Анан тут келди, 5 киши келди, 4 сакалчан жүрөт тигил бул дегенде ошону текшергени бараты беле анан эми бешөө экен, эми барып сурап келели кайдан, эмне охотчуксуң же кимсиң деген ошону менен барып түшүп калып атышпайбы? Бул кезекте мындан ары эмне болбосун, мына ошондойн азыр үйрөндү. Азыр уже баягы чегарачылар да, МВД дагы, улуттук коопсуздук кызматы, коргоо министрлиги билет, андай болбош керек. Баткен окуясы үйрөткөн. Жана эмне үйрөттү сага? Ошондой шаг жасаган. Бул биздин документтери баары бар. Коргоо министрликте күч структурунда момундай кылат, мындай кылат дегендей. Бирок эми биз эми мындай ушундай берүүлөрдө, көрсөтүүлөрдө, маекке барганда, же гезитке чыкканда, же интернет сайттарда ушундой айтып гана коебуз да. Ушундай болуптур, анан ошону элесе албай эле барган экен, анан колго түшүп калыптыр, болду, бүттү, айтылды, бүттү дегендей. Бирок ошол аскерий конкреттүү түрдө бир күч структурасы, аскерий жетекчилер ошондон мындай жыйынтык чыгарышты деп ойлойсузбу? Чыгарыштыбы негизи? Биз могу жерден мындай кетиптирбиз, могу ошого жоопкер, могу жетекчи ошону кылбаптыр деп мындай жазасын алдыбы, сабак алындыбы ошол мындайча айтканда катачылыктарда? Эми мындайда баягы окуялар болуп кызып кеткенден улуттук коопсуздук кызматы бизден да функция жок да, барып эле баягы желкеден алып Неге мындай кылдың тигил бул деп. Биз өкмөткө, бийликке маалымат беребиз. Биздин негизги максат өз учуруну алдын ала такталган ушак эмес, баягы Ош базарында мынтип сөз болуптур дегендей, такталган ушундай бийликке керектүү, бийлик тарабынан кандайдыр бир чара көрүү, ошолордун баарын ушундай маалымат берип турушубуз керек да. Мына кийин биз ошолорду жазып берип аттык. Момундай болду, момундай каталар болду, азыр кайталанбасын деп. Мына азыр мен билем, кийин мен деле ошол кызмат өтөп жүрдүм чек арасында. Ошонун негизинде ушуларга жол берилбесин, уже тиешелүү документтер иштеп чыгып, мындайча айтканда, момундай ситуацияда момундай кадамдарга, момундай ситуация, момундай чаралар уюштурулуп, момундай кадамдар жасалат деп, бул уже жанагы кадимкидей бар. Бул үйрөттү, Баткен окуясы көп нерсени үйрөтүп койду бизди.
Кечээ эле сизге чейин ушул Баткен когалаңы боюнча ушул тема боюнча мен бир конок чакыргам, Шералы Акботоев. Аны сиз эми подкасттардын баарын бир абай салып карап аттым деп атасыз. Аны деле көрсөңүз керек. Ал ушул Жуман Аманганинин мындайча айтканда мындай пресс катчысы сыяктуу, кеңешчи сыяктуу болуп ошентип жүрүптүр. Кадимки эле Оогастанга чейин барып, Кыргызстанда да жүрүп, анан ошол айтты, мени ушул сиздин атыңызды да атап өттү, Токон Мамытов мага мынтип айтты, анан тиги жака барып ушул жерде арасында жүрүшүң керек деп, тиги Өмүрбек Кутуев бирде айтты, Жаныш Салиевич дагы бир нерсени айтты, тигилини бошот деп, дагы бир жетекчи болсо Акимди бошот деп айтты, деп ушинтип айтты. Анан кийин негизи сурайын дегеним ошол кишини, Шералы Акботоевду чындап эле ошол чалгындоо максатында ошонун арасына кошулду беле, байбектердин арасына? Жок. А кичине толук айтып келип, бирок аягында кичине башка жака бурулуп кетти да. Бул кишини мен ошол жактан тааныштым. 99-жылы жайында да, Зардалыдан. Эртеси эле Ош областынын улуттук коопсуздук кызматынын жетекчилери айтып калды. Мына моундай киши баратыптыр. Өзү ушундай Өзбекстанда жашаган, ИДУнун мүчөсү, эми маалымат бар да. Ал өзү деле мойнуна алып атпайм мен. Ооба, диний мурда окуган экен, мурда класста сыяктуу, динде сыяктуу. Анан бириниси ошол жакта курсан деп атпайбы жана. Ал ошол жакта анан ушуну бир жагын ылдый жакта болчу, мен тоодо болчумун, Зардалыда. Бир жагын Баткен жакта. Генерал бир жагынга айтсак, а киши айтты дейт, ошол жака Мамытовго жибергиле, бергиле деп. Анан алып келишти аны. Алып келгенден анан отуруп биринчи кечке сүйлөштүм. Шералы Акботоев менен. Акботоев менен. 5-10 мүнөт эмес. Убакыт кенен эле болду. Бакчанын ичине кирип алып, жалгыз отуруп, анан кийин Кутуев да келип атты, дагы кишини чакырып аттым, келиңиз, сиз замсыз, ушул жумушту билесиз, суроолор болуп калар, такты иретинде бир деп сүйлөшүп аттык. Эми азыр айтты да боло берет. Ошол барымтага түшкөн 10 чакты кишиден ушул эле киши сен барып кутулуп кел деген, бул андай болбойт да. Себеби ошол группага жиберилген биздин офицер да бар болчу. Биздин офицер барып ошо куткарам деп сүйлөшүүлөргө барган, ушул Шерботоевдер менен кошо. Эми буларга айтпайбыз да аны. Жаныңдагы ал биздин киши деп айтпайсың. Кантип айтабыз? Бул баланча депчи барып сүйлөш жүргүзгөн. Жана биз катты берген, катты алып келген. Анын милдети өзүнчө. Шералы Акботоевго өзүнчө, ар бирин өзүнчө. Айыл өкмөтү Акмырза деген бар болчу, Алматылык Тагаев. А кишиге өзүнчө, Бурхан Аксакал деген бар болчу, ошо Зардалыда Аксакал турган. А кишиге өзүнчө, ар бирине өзүнчө, мындайча айтканда бир тапшырма берилет да, мындай кыска. Анан ал жерде сен кир ичине жүр деген андай болбош керек. Аны кантип кабыл алабы, атып салабы биз билбейбиз да ал кезекте. Ким? Но бирок Шералы ачык айтып берди ошондо. Эми дин молдомун, билем. Эми баарын ким билет, тааныймбы, тааныбаймбы, мен көргөн барбы алардын арасында, алар мени көргөн барбы, иним да ошол жакта жүрөт. Негизи мен чынын айтканда ушул инимдин көптөн бери издеп жүргөм, ушул инимдин тагдыры биринчи иретте деди. Сен мени кой бересиң, баякка кой бербейсиң, мен иниме барышым керек деди. Анын башкы максаты ушул иниси. Анан айттым, иниңизге барат экенсиз. Кошо боолар менен эле барыңыз. Кошо боол маселелерин карап келиңиз. Онда коюңуз. Себеби биз билген жокпуз да. Негизи бизге, конечно, баарын берип койсо жакшы эле. А бирок билебиз да, баарын эч качан бербейт. Биз да ошону ойлонушубуз керек да. Бирөөнү берип калса эмне кылабыз? Үчөөнү берип калса.
же баарын берип калса, же эч кимди бербей калса, ошого жараша ошончо вариант мындайча айтканда иштелип чыгат да, такталып, айтылып, жанагы биз ошонун баарын тактап чыкканбыз. Анан албетте эми жашырбайын, бул айтылган сөздү бул билчү эмес, мунун максатын бул эмес. Айтып атпайм, арасында офицерди билчү эмес. Кийин билди, конечно. Кийин келгенде билди. Ар биринин ролун эметпейинче, же болбосо мындайча айтканда театр абсурда болуп кетет да, ошон үчүн бөлүнгөн, өзүнчө коюлган. Албетте мүмкүн ошондо баягы мен сурап кетсем, мен чыгып кеткен Кутуев сурагандыр, же Кутуев сурап сүйлөшүп атса мен аралашып келе калып мүмкүн эме болгондур, баягы ал жерде шашып аттык да. Мисалы мен деле көрдүм жана койду. Мен кой эсимде жок, кой берген. Бар. Ал болгондо да айыл өкмөткө кайрылгам. Акмырзага, ошо Бурхан Аксакалга айткам, бууреки силер айтып келдиңер, ун сурап атат деп. Ошол унду кайдан алабыз? Азыр тияктан Баткенден алгыча убакыт канча өтүп кетет деп, анан ош жерден эле табылган да. Ош жерден эле балдар эле, ошо көп эле жаш балдар чуркап, эл Баткен Зардалдын эли баары чуркап, ат берчүсү атын жетелеп келип берди, эшеги барлар эшегин беришти, уну барлар унун көтөрүп беришти. Баягы балдарды ойлоду, мына ушул жагын белгилеп кетишим керек. Баарыбыз биримдик болуп калдык да, баягы жүрүштү жаныбызда. Ошол аралашпаса да мындай туруп, эмне болуп атасыңар, балдар аман бекен деп келип кетип атты айылдын кишилеричи. Командирлер, силерге эле ишенип атабыз. Балдар эмне болду? Келеби, келбейби? Эмне курсагы ток бекен деп. Ал жерде эч кимге мен повестка бат чогул андай команда болгон жок. Эл өзү түшүнүп атты абалды. Мен өзүм же ошол негизи ошондой оор учурда чек арада жашаган элдин негизи көз карашы бөлөк. Булар башкача. Бишкектин элинде эмес. Мисалы Баткендин эличи, алар баягы көп нерсени байкап турат. Көрөгөч болот. Чоочун кишини байкап турат. Мындай турган турпатынан эле айтып коет. Бул көзү соо эмес. Монун ою бузук ой менен келди. Ол момундай деп, мына өзгөлөнүп турат буларчы, өзгөчөнүп. Мындай себеби булар момундай кафе эмеде жүргөн жок да, мындай жай баракат. Алар жана оор абалда. Азыр деле чек аранын өзү эле бир мындайча адамды сергек кылып, адамды эметип турат да, карап текшерип күнүгө мындай эметип турат да. Чек аранын өзгөчөлүгү бар. Ыйык өзүнчө мындай бир ооз сөз менен даже айта албайм, но бирок өзүмдө ошол чек арада жүрүп, заставалар жүрүп, өзүм деле байкачумун. Чек ара бул жерден линия өтсө, өзүң линияга келип, аттайыңбы, аттабайыңбы деп турасың. Өзүңө суроо бересиң, өзүң менен сүйлөшүпчү. Ушул эч ким көрбөй атат. Тиги тарап көргөн жок, аттап койсомбу деп, кой мыйзам да деп. Өзүң кайра бутуң тартасың. Ал жерде сот прокуроруң деле жок. Бирок чек ара өзү тарбиялайт. Мен ойлойм, ошол чек ара ушул элди да ошентип тарбиялап койгонбу дейм да ошол жерде. Негизи баягы эмиш-эмишти сурагандай болбойын, бирок баары бир тактап коеюн. Ошо Шералы Акботоев айтты, баягы мен ошол жерде байбектердин арасында эми баягы бар дегенден барып ошо жүрсөм, ошол жердеги бир байбектердин жетекчиси, мындай орто рангадагы. Анан бүгүн сөзсүз түрдө жана бомбалоо болот. Бүгүн эртеси да болот деп ошо так айтып атты дейт. Анан ал биздин жетекчилер менен Кыргызстандын мындай күч структураларынын жетекчилери кадимкидей эле рация менен эле мындай спутниктик жана байланыш менен мындай деп сүйлөшө берчү деп айтты да. Эми ал аксакал киши мындай калп деле айтпаса керек. Негизи ошондой байланыштар өзара. Ошондой болобу, ушундай учурларда боло береби? Мен билбейм, но мен ошол жерде чыкпай эле жүрбөдүмбү? Бир да офицер ошол сүйлөшүп атканын уккан да жокмун, көргөн да жокмун. Андай маалымат деле болгон жок.
байланыш болуп атты кат берип жана кишилер аркылуу. Даже биз эгер эме болсо бул телефонго чалсын дегенге чейин биз берип аттык. Бирок баягы кандайсың бүгүн мени бомбалайсыңбы же бомбалабайсыңбы деген ал эми кичине туура эмес. Арасында дейт кыргыздар да бар эле, орустар да бар эле, украиндар да бар эле дейт арасында жанагы Шералы Акботоев. Анан кийин болбосо ошондой наводкаларды силердин могу жериңерди бомбалайт дегенде аларга ким айтышы мүмкүн? Же орустар айтышы мүмкүн? Же кыргыздар айтышы мүмкүн? Же дагы билбейм, дагы кимдер айтышы мүмкүн? Мен ойлойм андай эмеске, себеби мындай да. Авиационный группа Өзбекстандан келишти деп атпаймынбы? Келип жүрүштү. Анан карта менен тактап ал жерде деле баягы Зардалдын ортосуна келип алып мектепке или бакчага келип элди чакырып талкуулаган жокпуз да. Ал үчөөбүз эле аны билбейт булар. Анан ошол жерден алар сурашчу кайсы жерден, маалымат кайсы жерден көрүлдү, кайсы жерде болду, көчө кайсы жерде, бүгүн кайсы жерде, мурда күнү кайсы жерде болушту эле. Ошону деп анан көргөзүп берип атты биздин офицерлерчи, жана коргоо министрлиги. Бул жерден көрдүк, бул жерден эме болду, бул жерден байкаптыр, бул жерден чабан кетип баратып азыр айтып кетти депчи. Анан ошол жерге баягы самолеттор бомбалап эме таштап атты. Анан мен бул кичине баягы эмоция калтыруу иди деп ойлойм да. Эмоция калтыруу. Ошончолук белгилүү болсо анда эме болот эле да, анда баары эле аман эсен тынч ызычуз жок эле биздин аскерлерди колдон буттан шыйрактан байлап алып кетмекте баарыбызды. Генерал Шамкеевдин колго түшүү учуру тууралуу кандай бир конкреттүү сизде маалымат барбы? Кандай шартта ал колго түшкөн? Жанында ким болгон? Кайсы жерден кармаганы жөнүндө ушуга өзүңүз кызыгып көрдүңүз? Маалымат барбы сизде? Маалымат бар, бирок ал жанагы агишем көзү өтүп кетти. Жанагы геологородок деп коебузбу, база. Жанагы жапондордун геологдору ошол жерден колго түшкөн. Жана Акботоев деле сизге айтып бербедиби, жана бир жоокери жакшы аткылап ошондой сап каршылык көргөздү, чынында ошондой болгон. Анан эми ал киши ошол жака барганын биз кийин угуп калдык да, себеби команда болгон баары барып Баткенде болуш керек. Анан Баткенде вертолет менен же башка жол менен Зардалга өтүш керек. Зардалы алдыңкы мындайча айтканда пунктубуз ошол болчу. Основной пунктубуз Баткен болчу. Баткенде жана батальондун ичинде эле болдук биз. Баткенде. Анан Зардалда болдук. Зардалда да жанагы айылдын өйдөрөк жагында, жылытуу жакка жол кетет го, ошол өйдөрөк жагында эле мындай жакында кичине бир анча-мынча бир жер тамдар бар, анан бакча бар, ошонун мындай аянтчы бар, вертолет кончу. Ошол жерде болдук. Анан мисалы ал киши ал жерге келген жок да, ал жерде болгон жок. Негизи ошол жака келиш керек болчу. Аяка барбаса да, жете албаса Баткенге келип генерал Субановго айтыш керек болчу. Товарищ генерал, министр обороны, генерал Шамкеев прибыл в ваше распоряжение депчи. Это устав ошону талап кылат. Анан ошондой кичине бир баары мындай тиешелүү бир жоопкерчиликти сезбей кичине бир анча-мынча боло берет го, эмне болмок эле го дегендей. Кайсы согуш деп. Ким басып алмак эле, ким кол салмак эле. Өз жеримде жүрсөм, элим бар, жерим бар дегендей, кимден корком дегендей, мүмкүн ошондой болуп калдыбы деген ойдомун да. Бирок ошол генерал Шамкеев ырас ошончо эми генерал башы менен ошол жерге баргандан кийин анын коопсуздук жагын, атайын аскерлерди бирөөнү эле эмес, бир нечесин кабат-кабаттан ошол жерге мындай бир коопсуздук иретинде аны кайтаруу жагы дагы мындай эске алынган эмес экен да ушул. Жок, эми ал киши мен келдим деп штабка келсе, Субановго же эме өзүнүн жетекчилеринин бири Кутуевка мисалы. Мен ойлойм бул кишилер сразу айтмак, сиз бул жерге жатасыз, бул жерде болосуз. Телефон чалсаңыз болду.
телефонисттер сурап калса бул кодду айтып биз менен байланышыңыз, биз чыксак сразу жооп берип туруңуз, бул жерде саат баланчада чыгабыз, бул жерге келебиз, бул жерде совещание болот, кечинде болот, эртең менен түштө обстановка келип атат, маалымат, штабтагы офицерлер иштеп атат. Ошолорду да сиз болбой ага да бир бөлүп берип, бир тилке сиз ошол жагын алыңыз деп бөлүнүп бермек да. Просто жанагындай кайчы кетип калып, бөлөк жакка бурулуп кетип а киши ошентип штабта болбой калды да бизде. Ошону колго түшүрбөй каршылашып берки жакта да жан жакасында 1 чакырым 2 чакырым ар жакта ошо биздин аскерлер турган экен. Бакаев бар, башка дагы бир күчтөр бар, ошол учурда жана Оштон алып келген күчтөр бар дегендей. Аны тиги алып кеткен тарапка каршылык көрсөтүү мүмкүнчүлүгү мындай болгон эмес экен да, сиз? Билбесе, ойлогондо ал жерде жок. Жок, геологтор алып кетти. Жок. Эгер ал жерде а киши болсо, мисалы ошол эле Коргоо министрлигинин аскерлери алар алды жакта болду да. Алар ош жерден эле айтмак, командир ротасы эле же взвод. Жолдош генерал, кечирип коесуз, бул жакта болосуз сиз. Сиздин жаныңызда бул 2 солдат болот депчи. Уш жерден чыкпаңыз, кыймылдабаңыз, же жанымда отуруңуз, же тетекке барыңыз, узатып ийин мен сизди деп эме болмок да. Просто жанагындай түшүнүктүү бирдеме болуп, или жанагы эле өзүнүн жетекчиси генерал Бакаевка келсе, мүмкүн а киши деле айтмак, штабка бар, чалып кой, доклад берип кой, же мен берип коеюн. Мындай келди, какой эме, качан келсин штабка, заданияны ал, распоряжение болобу бул кишиге, буйрук болобу дегендей, ошолор талкууланат. Жанагы Шерал Акботов боюнча дагы суроо аягына чыкпай калды. Аны эми ушу чалгын максатында ошонун арасына кошуп, бир чети өзүнүн дагы бая каалоосу бар экен, иниме баратам деген, ошондой дагы өзүнүн жеке каалоосу бар экен. Ал ортодо берки барымтадагылар дагы бошотконго бир салым кош дегендей сөздөр болуптур силер тараптан. Андан башка дагы арасына кошупсуңар жанагы Акмырза Тагаевди, жана башка кишилерди. Аксакал, биздин офицерди, башкаларды дагы мындай өзүңөрдүн тактикаларга жараша арасына кошупсуңар, бири-бирине айтпастан. Ар кимдин өзүнүн мындай милдети бар экен, тапшырмасы бар экен. Ошондо тиги Шерал Акботоевдун ушу биздин пайдабызга, Кыргызстандын пайдасына мындай пайдасы тийген жактары да болдубу? Мындай ал аркылуу бир маалыматтарды алып, же байкаштырып, акыр аягына чейин Ооганстанга чейин барыптыр. Баардык учурларда мындай пайдасы тийген учур болдубу негизи? Ал өзү айтып атат, мен мындай парламентарий иретинде аерге бардым. Мен ушул өзүмдүн өлкөмө пайдамды келтирдим деп атат. Эми ошол кезекте бараткандын баары эле парламентарий. Туурабы? Биз аны тойго жиберген жокпуз. Туура. Жанагы өзгөчө бир кооптуу маселе да. Кичине болсо да ушуну сурап билип кел деп. Бирок келбей калып атпайбы? Неге келбей калды? Өзү калып калды. Өзү калып атпайбы ошол жакта? Башкалары келди. Даже жанагы офицер деген айтып атпайсызбы, арасында офицер. А кишини ошол күнү алар алып калды да. Заложник кылып. Алып калып аны 1-2 күндөн кой берип атпайбы? Көрүп атпайсызбы? А бул калып атпайбы? Калып. А тигилер келип, мен тигиндей экен, бул мындай экен, акыры момундай сөз таштасам, момундай жооп болду. Бул деп тигилер отчетун берип атат, мындайча айткандачы. А ошо ойдон кеткен бойдон келген жок да. Кийин мен уже 2005-2006 жылы Авыйда иштеп жүрөм. Анан телефон шыңгырап калды. Алсам, Раматлык Медет Садыркулов, посол эмес беле Иранда. Медет Чоканович. А киши айтып калды, того салам анан момундай сизди бир киши иштеп келиптир. Посольствода. Ким экен? Шерал Акботов. Мен таң калып кеттим. Койчу дедим, да. Аман бекен, аман. Жалгызбы десем, жок. Келинчеги бар, балдары менен деди. Анда айттым, кетирбе. Буну өзүнчө текшерип сурашыбыз керек деп туруп, анан улуттук коопсуздук кызматына
Çaldım. Çalıp turup ayttım. Momda geliptir. Ketken boydan jok эле. Кабар да жок, дайны да жок. Эмне кайда бир өзү келиптир. Эме Талибанды талкалайт да 2001-жылы Тиги Америка Ауганстанда талкалайт. Ар кайсы жака эметип баягы Жумабайды көмүшүп анан баарын чилчет тараткандан анан бул баягы бир топ Иранга качып, Пакистанга качпады беле Вазиристан. Ошондо бул Иранга келишиптир. Иранга келип анан ошо посольствого барып анан Иранда да режим катуу да. Анан ошол жерде анан Медет Жаканович анан муну отур кел азыр келет деп анан атайын группа бар, анан группа алып келген муну үй бүлөсү мененчи. Ошол жерге. Бул жерде эми көп нерсе бар. Эми мен ойлойм, жана Медет Шеримкуловичтун дагы атын атап койбодум, баа киши да мүмкүн айтып берер. Жанагы шайлоо сессиясы боюнча бул жерде дайыр кишинин салымы өтө зор. Яман деле айтып коеюң, азыр Ямандан бери көп убакыт өттү. 23 жыл болду. Чолпон Турсуновна Баекова. Өзүңүз билесиз, ал 1999-жылы жана Турсунбай Бакир уулу Дубайга барып сүйлөшүп, мында көп эзбеди тигилер кабыл албай. Ошол Тахир Юлдашев кабыл албай. Анан Кудай жалгап бул чакырылып калыптыр Чолпон Турсуновна Тажикстандын жогорку сотунун 50 жылдыгына, сот системасынын. Анан анда бул киши Конституционный соттун төрайымы эмес беле. Анан Чолпон Турсуновна ошо баратып, анан президент менен макулдашып, айтып өзүнүн бараткандан ушундай эме тиякта тигинде болуп атыптыр. Бул дагы патриоттук да, мекенчилдик. Анан ушундай мен мүмкүн болуп калса, ошо сүйлөш жүргүзүп калсам, кезип калсам, ушул маселелерди көтөрөйүн, кабыл алсын, тиякта отурат, кичине бир эшик ачылганга жардам берейин дегенде отуруп анан барып анан бул киши Саид Абдулла Нури менен жолугат. Эч ким жолуккан эмес. Это лидер объединенной таджикской оппозиции. Кийин вице-премьер болуп жүрбөдү? Ошо киши менен жолуккан. Эч ким жолугбайт. 94-95-жылы Саид Абдулла Нури, билесиңер, Бишкекке сүйлөшүүгө кирген, баа биз акай учурунда элдештирбедик. Резиденцияда көрдүңөр, билесизби? Аябай жүрбөдүк, баары чуркап сүйлөштөрүн. Топучан ошо киши анан 99-жылы анан бул иши бар анан айтты, жолукту. Жолугуп Саид Абдулла Нури менен кадимкиде сүйлөшүп анан Саид Абдулла Нури ошондо бул киши ошо маселелерди кабыргасы менен коюп айтып эметкенде, анан жанагы Саид Абдулла Нури дагы айттыр, Кыргызстанга да рахмат. 94-95-жылы эки сүйлөшүүлөрдү уш жерден өттү, уш жерден кичине согуш токтогонго жардам берди. Даана бир туугандык кошуналык кылдыңар. Биз унутпайбыз десе, анан киши унутпасаңар, момундай биз да кыйналып атабыз бүгүн. Момундай болуп атат. Өкүлүбүз барды Турсунбай Бакир. Мен билбейм, муну Турсунбай Бакир мен мисалы айта элекмин, мен сизге айтып атам. Момундай болуп атат, ошону кабыл албай атыптыр. Тахир Юлдашевке кетти, ошо сүйлөшүп, ошону кабыл алып койсун деп, кенданан ошондо Саид Абдулла Нури түз байланышка чыгып Тахир Юлдашевке. Анан момундай лидер ошол да. Саид ошондон кийин анан ачылды да. Жол ачылды. Жол ачылып тигил болду. То есть ар бир бул эмне айтып атам, ошол кезекте жөнөкөй зардалылыктан баштап ушундай мамлекеттик кызматтагы инсандар дагы өзүнүн үлүшүн, салымын кошту да. Ошону сурайын деп атам. Мына ошол ортомчу болуп Турсунбай Бакир уулу жүрдү, Турсунбек Акун дагы барып жүрдү, тияк бияка жолугам деп. Үсөн Кудайбергенов, Баяман Эркинбаев, ушулардын баарынын мындай бир чындап эле реалдуу салымы болдубу, мындай бир? Же булар тек гана аракет кылышып, бирок
кайсы жерден баштап эмнени айтсам деп атам да. Үсөн Кудайбергенов менен анын бир дагы бир тажик жараны, тажик улутунда жигит темир көз өтүп кетти а киши. Ошо кишилердин да салымы бар. Жардам беришти көп. Андан ашык көп айта албайм да. Бирок салымы бар. Салымы бар. Мындайча айтканда ар бири колунан келишинче ошол шартта, ошол кезекте мындай ачылбаган мындай көпүрө жокторго кичине көпүрө салышып ачылбаган эшикти кичине ачып коюп мына бул жерден акырын өтүп алгыла дегендей салымдары бар. Эми ар кими ушул чоң иште өзүнүн кичине салымы бар деген. Ар бири берди. Эми совсем эле тигил бул деп айтууга болот. Айрым учурларда даже чересчур инициатива көргөзүп ийген учурлары да болду. Айрым учурлар кап ушундай кылбай эле кое турса бизге жакшы болот эле. Кичине бир 2 саат же 2 күнгө отурса болмок, как раз келат эле токтоп калды дегендей. Баягы эмал деле кара санап эмес. Ак ниет менен эле. Ак ниет менен жазайм деп эмал билбейт да биздин оюбузду. Тиякта бир өзүнчө схема, система иштей калганын билбейт да. Анан баягы эле анан аларда аракеттенип атат. Жазайын дейт, анан жазаганда кээде ошондой болот экен ал чоң саясаттачы. Анан сизден дагы бир нерсени сурабай койбосом болбойт. Нол барымтадагы жанагы жапондорго талап кылынган жанагы акча боюнча, ошол эле учурда жанагы акимди бошотуп алууда берилген акча боюнча ошо канча акча берилди, сизде так маалымат барбы? Жапондорго жана акимге? Эми аны азыр жашырган деле кажети жок, бул интернетке баары чыгып кетти. Ири сумма сураган, бирок ошол кезекте генерал Субанов, мен, Кутуев, Өмүрбек ушул үчөөбүз бир кеңешип сураган деле бере бербейлик. Бүгүн сураганы берсек эртең мындан да көп сурайт. Биз дагы эметелик деп туруп жанагы 50 миңге түшүргөнбүз да. Аким 4 эсе жана аким офицерлер үчүн. Жана Баткендин КГБсы Бокоев, Матенов жана эме коргоо министринин офицерлери. Аким ушулар бар эмес беле. Бул жерде дагы чоң эме бар, көз өтүп кетти. Султанов эле РОВДнын начальниги. Ошол жигит дагы бир топ иштерди өзүнүн коллегалары менен, Баткендик милициялар менен, райаппарат, городделдер менен ошо бир топ колунан келген бир топ жакшы иштерди жасашты. Алар да катышып, сүйлөшүүгө барып, жолугуп, бизде эми бияктан барганда эми баягы ийне жибине чейин билбейбиз да. Жылуу суу зардалынын айырмасын билбей, биринчи билбей эле отурбадыкпы. Ошонун баарын көрсөтүп, үйрөтүп, бул жер момундай тетигиштигинде, бул мындай, мындай, могул аркылуу чыгалык, могуну эметелик деп бир топ шахматный эмелерди, фигуралар жылдырып эметкенге, утуш чакалып кенге ошол жигиттердин да салымы бар да. Акимге ошончо сумма экен, жапондорго канча берилген боюнча? Жапондорго эми ал жапондордо бир кызык болду. Эми аны кичине ал жерде деле чоң сумма суралган, жанагы Шерал айткандай. Ан жерде деле биз өзүбүз түз ош жерге аралашып сүйлөш жүргүзбөсөк да, ал жерде бөлөк группа жүргүзүп атты. Ал кезекте өзүңөр билесиңер генерал Жумай Гасанкулов. Раматлык ал мурда КГБнын 2 жолу жетекчиси. Да сыккан. Да сыккан. Ошо кишинин дагы чоң салымы бар да, алда бир группа түзүп, аларда бир багыт иштеп атты. Раматлык Баямандын да салымы бар. Депутат эмес беле ал киши. Ал ошо киши дагы аралашып, ошол чыгып, жана шок аркылуу
Эми bunun баары интернетте бар. Бар. Десең деле маны жашыргандан кажети да жок да. Анан ошол жерде ошолордо бир топ эмет алар бул жерде бир ошибка болду да. Кичине өкмөттө эң бийликпи кичине давай бат деп туруп анан ошолордон операцияны орто жерден алып анан биз тарапка өткөрүп атпайбы, ушул туура эмес болгон да. Генерал Асанкуловдун группасы бизден бир 3 кадам алдыда болчу. 3 кадам. Ошон үчүн кичине жана создуккан себеби ошолбу деп эмгиче ойлойм да. Жана кандай каталар болду деп атпайсыңарбы? Ошол жерде мүмкүн ошол кезекте көзүбүзгө ушул чечим туура көрүнгөн. Бирок убакыт өткөндө мындай таразалап иргелип эле факты чыгып калат турбайбы, реалдуу факт. Реалдуу факты ошол ката болгон. Жумаек Асанкуловдун группасына берип коюш керек болчу. Жумаек Асанкуловдун группасы бизден 2-3 кадам алдыда болчу. Мен а киши менен КИИМда өлөрүнүн алдында 2007-жыл Москвада болуп сүйлөшүп, мен ал кишинин окуучусумун. А кишининчи ошону тарбия алгам, шакирти. Ошол мени үйрөтүп, момуну кыл, момундай кыл, момунтип иште деп ошол киши тарбиялаган, ошо Жумаек Асанкулов. Анан ошол киши мындайча айтканда кичине биз тоскоол болуп койдук да. Бийликтегилер ошол кезекте. Ошонун стратегиясы менен болгондо бир аз башкачараак болмокту. Эгер ошол кишинин планы менен кетсек, во-первых, эртерээк бошотмокпуз. Япондорду деле, ошолордо сөз болуп атат. Экинчи бул окуянын мындай бөлөк нукка кетмекпи, жанагындай 2000-жылга чейин созулбай кетмекпи. Мүмкүн бул киши ошол бир а кишинин мындай көз карашы уникалдуу болчу да. Мындай өзүнчө эле бир талант, схемалар, талант, чалгындоо операцияларын түзгөндө бул кишиде вообще эме жок да. Кыскасы ошол кишини укканда башкача болмок деген ойдомун да. Ооба. Анан мен бир ушул кезеги келгенде сурап кое берейин эми, унутуп калбайын деп. Ошол киши айткан дейт, мындай Аскар Акаевдин ошол Москвага качаарын алдын ала ошол билген. Ошол баарын көрөсүңөр, эч ким ойлой электе бул качат деген маалымат ошондо болгон деп. Бул боюнча сизде маалымат жок? Эми бул киши менен көп эле нерсе сүйлөштүк. Бул кишинин анализи күчтүү болчу. Бул киши кадимкидей эле баягы сөмөй менен эле мээсине кирип эле мынтип аралаштырып маалымат алгандай эле болчу да бул киши. Ошо аябай кыйын чекести эле дейт да. Анан бул кишинин анализине ошол таң калып ошол кишидей болсом деп канчабыз жүрөбүз, дагы эле жете элекпиз да. Бирок баарыбыз умтулуп, азыр жаш өсөйдө эле десе да ошол кишини эталон кылып ошондой кылат. Бирок бул киши абал оорулорун билчи. Себеби мен а киши менен мындай Москвага кеткенде дагы а киши кийин Москвада туруп калбадыбы? Кеткенде дагы кез-кезде телефон менен аркылуу байланышып, үйүнө да барып ушул байланыш болуп үзбөй жүрүм. Кээде өзү да чалып калчы. Ой, сен тетиякты кара. Бояк монда болуп атат, ош жериңер үзүлүп кетпесин, анан байлай албай эме болосуңар, алдын ала эметип койгула деп эле өзүбүз таң калчубуз. Өзүбүз таң калып барып эле действительно ош жер араң кичине калганда эле барып байлап калчубуз да. Анан ошол буга таң калбаш керек. Бул кишинин кандайдыр бир аналитикалык көз карашы, ой жүгүртүүсү, акылмандыгы жанагындай алдын ала көрөгөчтүк касиетти берчи да. Токон ага жанагы суроого жооп бербей койдуңуз ошентипчи. Кайсы? Унутуп калдыңызбы? Тиги акимге баланча берди деп айттыңыз, элүү. Башка бирөөлөрдөн балким уккандыгыңыз боюнча деле версияны айтып кое берсеңиз. Жана жапондор үчүн жанагы боевиктерге канча сом берилгени боюнча.
операцияны өткөрүп атканда карамыктан өткөрүп берди бизге. Ошондо ушул операцияга тартылган жоокерлер, офицерлер, Жумек Асанкуловдун, Жумек Асанкуловго жардам берген инсандар, кыргыз патриоттор, ошолор бизге алып келип туруп куржун дейбизби, баштык дейбизби, өткөрүп беришкен. Ошондо эле бир тобубуз түшүндүк. Ошол өткөрүп тияакка барып жолдо бараткан кайтарылып атпай, ошондон эле түшүнсө болот да. Уже биз жаңыдан баштайлык деп аткандар, булар уже тиякта иш жүргүзүп аттыр. Анан команда бергенде булар тиякка барып алып келип өткөрүп берип атпайбы бизге. Мен түшүнүп атам, анткени ушул Баткен койгалаңы боюнча күч структураларынан мурда иштеген аскерлерден келип атат, көп маалыматтарды айтпайт. Анткени кезеги келет, айтыла турган учурлар болот. Кезеги келет, мына азыр айтылган маалыматтар болот дегендейчи. Ал жагынан түшүнүп атам. Себеби бизден башка деле мисалы үчүн атайын кызматта иштеген аристер бар да. Биздин айткандарыбызды, буга чейинки подкасттарды көрөт, көп маалыматтарды берет, бирок ал маалыматтарды эч ким билбейт. Анткени ал эч ким билбеши керек болгон маалыматтар. Аны деле туура эле түшүнсө болот дегендей да. Негизи ушул сумма боюнча негизи бирок берилгени анык, канча экени мейли билбей эле коелу. Сиздин версияңыз боюнча жапондорго ошо талап кылынган акчанын суммасы канча экенин билбейм. Эми сиз акимге болсо берилиптир, бирок негизгиси акимге дагы. Жок, акимге эмес, ал жерде группага берилген. Жок, ошол аким жөнүндө сөз болгон эмес. Жок, ошол аким жана ошо жанындагы ошо жетекчилер, жанагы милиция кызматкерлери, офицерлер да болгон, ошолорду негизинен түгөл менен бошотуп алуу үчүн. Бирок негизи берилгени жапондор үчүн дагы аким жана анын жанындагы адамдарды бошотуп алуу үчүн да акча берилгени анык, Акча берилгени анык. Сурагандарын берген анык. Эми ошол кезекте шарт ошондой болгон. Шарт болуп ошондой талапты коюшкан да. Шарт ошондой болгон экен. Бирок мында эл аралык аны баягы Япон өкмөтү, же Кыргыз өкмөтү өз эле отуруп эле анан кел акча берип ошону бүтүрөлүк деген жок. Бул даже биринчи акча жөнүндө сөз болгон эмес. Биз көп сүйлөшүп келдик. Көп. Жана япондорду издеген да болду. Мен билбейм, максат жана балачы япондор менен жүргөн переводчик. Ошол айтып айткан жокпу, даже айрым учурларда Өмүрбек Жанакеев деген. Өмүрбек Жанакеев деген. Ошол жигит, ошол Өмүрбек. Мүмкүн ошол деле айткандыр. Ушунчалык көп иш аракет кылып издеп эметип аттык. Тыйын тыпыры жок эле. Анда эме жок. Алар деле айтты болуш керек сизге. Мен өзүм көргөн жокмун. Даже айрым учурларда даже таап ошол районду булар японецтерди жашырып турган жерге районго барып вертолет менен барып турбуз да. Просто булар баягы жана чуңкур ийинге кирип кетип вертолет ал жерде отура албайт. Шарт бөлөк, токой, кустар бар. Авария болот, анан элди талкалап алабыз. Ошол жерге барган учурлар да болуп тур да. Вот ошол. То есть маалыматтар жакшы эле болуп эметкен, бирок издегенде тыйын кийин чыкты. Биз тараптан эмес. Кыргыз өкмөтүнүн, Япон өкмөтүнүн тиешеси жок. Муну айтып коюш керек. Бул тиги тараптан чыкты да. Тиги тараптан келди. Жанагы мен ойлойм бир тала командирин жазага тарткан ошондуктан болгон да. Динде андай жок да. Эмне үчүн сен ушунда ошибка кеттиң деп. То есть күнөө бизде эмес, күнөө биз тарапта, Япон өкмөтүндө эмес, күнөө тигил тараптан кеткен да. Мындай болбош керек эле да. Бакир уулу ошондо подкасттарды көрдүм деп атат. Ошол Бакир уулу бизге келгенде подкастында да айтты эле, ошол жанагы ортодо ошо суралган акчанын кайсы бир бөлүгү ошол Ак үйдө калып кетти дегендей бир мандемде айтты да. Ошондой болушу мүмкүнбү? Жок, мен ойлойм Ак үйдө болбош керек, себеби Ак үйдүн бир да чиновниги жакындаган жок ал акчага. Мен муну айта алам.
Себеби бул эми өзүңүз ойлоңуз, бул генерал Асанкуловдун балдары иштеп атат. Офицерлери. Коргоо министрлиги да ошол военный разведка. А кишиниге алдынча барып кол сала албайт. Өзүңүз деле билесиз, а кишинин салмагындагы, көз карашында ушундай нерселерге. Кийин биз болуп эметкенде болду, бирок ак үйдөгүлөр отуруп аланан бөлдү дегенден алысмын. Кетсе жана орто деңгээлде кетип калды. Түшүнүктүү. Ошол учурларда Болот Жанызаков кайсы кызматта иштечү? Отдел болчу. Ошол Өкмөттө 99-жылы бул киши өкмөттө иштеди. Анан кийин администрация президенттиги эстейсизби, зав. Отдел болуп кеткен. Эсен Топоев секретарь совбез болду. Ооба. Начальник штаба первый зам эмес беле? Ооба. Субанов министр обороны. Ошо Болот Жанызаков бир маекте айткан экен, кайсы каналга, кайсы журналистке экени эсимде жок, бир маекте айткан экен, ушул эл аралык укуктук бир нормалар боюнча мында боевиктерге, ошондой баягы сакалчандарга, мажакеттерге барымтадагылар үчүн суранган акчасын берүү бул мындай жок нерсе. Ал тыюу салынат депчи. Анан бирок мындай карасак, биздин шартта аларга берилип калып атпайбы? Ошондо кандай болуп калат? Бербеш керек болчу дегендей эл аралык укук нормалары бузулуп калабы? Мажакеттерге акча берилди, сураганы берилди дегендей. Эми бул жерде менин азыр сиздин суроого менде жооп даяр. Бирок мен ошол жоопту айтсам, бул жана эл аралык терроризмге каршы күрөшүүгө доо кетип калат да. Ошон үчүн мен жооп бербей элем. Түшүнүктүү. Азырынча жооп бербей турайын. Эми жеке ушул сиздин ишмерлик боюнча сиз көп жылдар бою ушул улуттук коопсуздук тармагында иштедиңиз. Анан бизде ушундай бир сөздөр бар. Биздин чекисттер, биздин ошол СНБдагылар канчалык иштерди кылып атат, аны кылып атат, муну кылып атат, бирок баары бир негизгиси ошол Орусиянын ФСБ кызматы под колпаком дегендей кылыпчы. Ошолордун жетегинде, ошолордун баягы жиби ошолордун колунда дегендей мындай бир сөздөр бар да, канчалык деңгээлде буну туура деп айтса болот? Жок. Негизи мындай да, улуттук коопсуздук кызматынын өзүнчө бир өзгөчөлүгү, биз урушпайбыз, дос боло беребиз. Бирок оюбузду чечилип эч кимге айтпайбыз. Анан улуттук коопсуздук кызматынын офицерлери бир нерсени унутпайт. Сенин өзүң элиң бар. Сенин өзүң жериң бар. Сенин элиңди, жериңди сенден башка эч ким коргобойт. Ушуну унутпаш керек да. Ал эл жер сага эле керек. А сен ошол жер менен элге сен керексиң. Ушул өзгөчө ушундай аң сезим, мындайча айткан кан менен сиңип калыптыр. Мен кийин азыр деле кээде ошол жаңы академия ачылып, анан жанагы жолугушууларга жаш чекисттер менен бүгүнкү күнгө чейин катышып жүрөм. Ойлочумун, унутулдубу деп. Бирок мени кубандырат, бул сезим азыркы балдарда да бар экен, сакталыптыр. Мен билбейм, бул эмне Манастын касиетиби, же кыргыз болгон касиетибизби, бир түшүнбөстүк. Эми мен философиялык, политологиялык бирдеме терминдерди, сөздөрдү пайдаланып жооптон чыгып кетсем болот, бирок бул мындайча айтканда өтө терең нерсе. Бул баарынын эле акылы жете бербейт. Ошондой бир эмелер бар да. Анан Батукаев боюнча дагы сиз келип калдыңыз, сурасам болбойт. Сиз ошол Батукаевдин сыртка чыгарылып кеткенден кийин, чыгып кеткен учурларда сиз ошол чек ара кызматынын жетекчиси элеңиз, Анан ушул Батукаев мындайча айтканда кызыл килем менен деп дагы мынтип айтып жүрүшөт го.
жөн эле кой берип ичти депчи. Чек ара кызматы болсоңуз, бул окуяга сиздин бааңыз кандай? Сиздин тиешеңиз, сиздин ордуңуз кандай бул? Эми баягы кылмыш ишин мен толук окуган жокмун да. Бирок ушул улуттук коопсуздук кызматына, чек ара кызматына тиешелүү нерсени айтсак, эми баягы имиш сөздөр жетип атты мага деле. Эми укпай койдум деп калп айткым келбейт да. Баарыңар эле угуп аттыңар да алдын ала. Жака кетиптир, тигил тияктан чыкпай атыптыр, жолугуп атыптыр. Анан доктурдан доктурга, анын анан кийин парламент өлгөн атыптыр. Азыр чыкпаса өлүп калат экен деген. Ал чыга электе, кете электе эле уже тарап кетпеди аябай. Анан баарыбыз көңүл буруп калып эле анан баягы сөз кеп болот да. Бирок чынын айтканда бул өзү мындай оор маселе болду Кыргызстан үчүнчү. Туура, эми бул жерде жана интернетте толук эмес чыгып жүрөт, но кээ бир жерлер кичине бурмаланып кетип атыптыр маалыматтары. Аракеттенген сырттан. Мунун жердештериби, тааныштарыбы аракеттенген албетте. Анан жанагы айрым учурларда экинчи президенттин үй бүлөсүн алмашабыз деген дагы ой болгон дейт. Эми ал кеңешмелерге мен катышкан жокмун. Мени эмнедир ошол кезекте бул жөнүндө мага даже тапшырма да берген жок. Мен да өзүм ойлоп аттым. МВД, ГКМБ баары катышып эле анан бирок баары эле келип чек аранын колуна түшөт да туура. Чек ара чыгарда мен чыгарам да. Туура эмне үчүн ушул мени жолоткон жок депчи. Мен да бир да совещанияга ушу Батукаевди бошотолук, же ооруп атыптыр, же ушунун өмүр баягы ушундай экен, же нарындан кем бияка келелик, же бияктан тияка баралык деп бир да билбейм, мен кеңешме болдубу мен билбейм. Бирок мен бирөөнө да болсо чакырылган жокмун, болбосо анда жакшы. Значит, анчалык бийликтин мындай тиешеси жок. Себеби любой түшүнөт болчу. Кайсы органга бербесин ал айтмак, мен бошотуп чыгарып мишокке салып баратсам да Мамытов токтотот аны солдаттары чек арадан. Паспортун сурайт, тигил бул ансыз болбойт. Биринчи ошолор менен макулдашкыла дейт да. Вот ошон үчүн мен кээде ойлойм. Же мага ишенбесе анда мени алмаштырып коймок эле да, туурабы? Эми чоң иш болуп атат. Мамытов, сен бөлөк иштей тур, бул кызмат деп бир кызмат берсе мен унчукпай барып иштей бередим. Аны кылган жок. Туурабы? Бирок кайра келип туруп мага колума салып берип атышпайбы? Бошотуп алып баратып, туура органдардын баары коштоп барган, жана парламентте айткандын баары туура. Нарындан бери келип тигил бул, анан түн ичинде эле чалып калды начальник отдел. Кубаныч деген бир балыкчылык жигит эле, подполковник. Ошол КППнын өзүнө деле эскерткен, ондай ар кандай имиш болуп атат, балакет болуп биз чыгарып анан ит болбойлук. Карап тургула деп алар өзүлөрү деле жакшы билчү. Анан чалып калды, чалса мен биринчи ишенген жокмун. Койчу. Анын туугандары көп бул жерде. Ошолору агалары бар эле өтүп кеткен, кийинкилери деле бар эле, ошолор болбосун десем, жок ушундай. Өзү деп. Мен айттым, паспортубу? Ооба. Качан бериптир? Көчө мурдагын деди. Анан ошондо айттым, паспорт еще сен чыгарбайсың паспорт манчы. Мейли, паспорту бар, жакшы. Эми биз чыгарышыбыз керек, бирок бул жерден экөөбүз мыйзам бузалык. Сен мындай кыл дедим. Сен начальник отделсиң, мен сага тапшырма берем. Түрмөдөн бошогондо справка об освобождении деген справкасы болот. Анан бошотулду деген соттун кагазы болот. Сен ушулар сура, ушулар жок болсо чыгарба. Чыгарба, паспортуң чот подозрительный деп мага шылтап чыгарба дедим. Молодец ал офицер,
дагы иштеди да, анан кайра бир жарым сааттан соң 2 справкасы тең бар экен деди. Соттун чечими да бар, справка об освобождении да бар, паспорту да бар. Все, биз уже бөлөк мен ойлоп чыгарганга акым да жок. Мыйзам бузуп болот да. Анан айттым, что-то не то. Анан ойлоп туруп эмне кылсак дедим телефон менен. Десем, кимдер бар ош жерде, дежурный милициялар тигил десем, о баары ош жерде жүрөт деди. КСМС. Анда сен мындай кыл. ГКМБнын офицерин тап, анан МВДнын офицерин тап. Эме деп айттым. Флажок болуш керек ушунда. Эми баягы чыкпасын деген. Флажок деп коебуз. Чыгарда чыкпасын деген баланча чыкпасын деп жана флажок коюлуп атпайбы, чыгарбай, кой бербей атпайбы. Ошону кара десем, жок. Ой, кайра кара. Окшош фамилия кылып, фамилиясынын башын алмаштырып, бөлөк тамга коюп, жыл кара. Десем, кайра чалды, жок. Ой, не может быть, түрмөдө отурса. МВД коюш керек эле. Жок экен. Анан ошондо айттым. Анда МВДнын офицери бар ош жерден тааныган, жүрөт дейт. ГКМБ жүрөт дейт. Экөөнү чакыр. Анан айт, жигиттер, моундай кайрылды. Мен начальник отдел аэропорт Манас КПП Баланчаев дедим. Ушинтип айтып туруп, расмий туруп сүйлөш дедим. Жөнүнө байке кандай тигил бул деп. Официально мен Баланчаев, представься, моундай кетип атат. Паспорту бар. Мен ушуну мен чыгарыш керек. Но бирок мен кошумча соттун документин сурадым, берди. Бошот жөнүндө справканы сурасам, маны да берди. Текшердим, подделка эмес экен, бизде атайын аппаратура бар да. Аны подделкалар чыгып калат. Ангерт ал боюнча да жакшы экен. Ушул кишиге претензияңар барбы деп сурадысам, ал суроо берди. Тигилде жооп берди, жок, претензиясы жок деп. Анан айттым, эми андай болсо, кичине кармай тур деп, 30-40 мүнөттө кармады ал жигитчи. Ар кайсысын ушултуп, эми бирөө чалабы деп атам да мен да. Же сага чалат, же мага чалат болуш керек. Кармап тур. Алар түзөтөбүз деген түзөтпөй. Эмне десем, борт келди дейт. Кайдан? Алматадан спецборт, жанагы Фальконбу, Форвардбы, бирдеме деген бир самолет келип коонду ошол турат деди. Так, эми анын бортуна сени кийирбейт. Так, эми карап тур, бирөө чыгат болуш керек деп чыккан жок, чынын айтканда. Анан мен жетекчилерди издей баштадым, коллегаларым, күч структуралары. Телефондору жооп берген жок. Айттым, анда мындай кыл. Жанагыларга айттың. Копияны алып аларга бирден кармат дедим. Эртең сен өкөзсүрөсүң, мына бердик деп. Берди ал баарын. Бердиң, всё. Анда бер, документтерин бер, отура турсун. Анан башталганда карап турур десем, анан башталды, эч ким тогдойт, эч кимге эмес, жок. Соттун чечими бар, паспорту бар, справкасы бар. Флажогу баягындай немеси жок. Флажок жок. Анан эмне, албетте айттым, хорошо деп турам, бирок эртең менен жумушка кел дедим. Өкөз президентке докладной жазабыз да, анан докладной жаздык. Эртең менен келди. Президент Атамбаевка мындай жабык түрүндө анан информация жөнөттүк. Моомдогондо түндө учуп кетти. Мунусу бар, баарын текшерип, подделка не выявлена, тигил бул, моомдогондой эме порядки информации сизге маалымат берип атам. Эч ким мага чалган да жок, кийин сураган да жок. Анан ошондо кийин тергөө козголбоду, иш козголуп, ошонун баарын издөө эметкенде эле анан мени чакырбайт. Баарын чакырып, алдын камай баштады. Анда мен омбудсменмен анан чалдым тергөөчүнүн группасын. Анан айттым, баарын чакырып атырсың, эмне менен чакырдың? Сиз эме, сиз единственный, сиздин орган маалымат берип, кармап текшериптир, документ калгандары кое бериптир. Анан сиз сурузден сурасак, чакырганыбыз эмне, чакырган сенин кагазыңыз турат деди. Болгондо да жабык кагазыңыз турат. Офицериңиздин болсо бүт эмесин эмне кылганын көргөзүп турсуз.
сурообуз жок деп койду. Жок дегенде бир эме сурап кет, жок дегенде уят, кийин тарыхта калат. Анан диссертация жазат бирөө бир юридикалык илимден. Анан ошондо суроо болбосун десем, анан мойнунан байлаган итти болуп араң келди. Келип бир эки дежурный сөз берип анан все нормально деп кетип калды. Түшүнүктүү. Баягы жигин билгизбей кынтыксыз деген сөз бар го баягы кыргызда. Анан башында сизди бир чогулуштарга, кеңешмелерге Токон Маматович келиңиз, мындай иш болуп атат, же көмүскө же ачык түрдө эчтеке айтпай, бирок ошол эле учурда жанагындай мыйзамдык нерселер өзүңүз сизге коюп тур да, мындайча айтканда өтүп баратканда мунусу барбы, мунусу барбы, мунусу барбы, баары бар. Анан сиз аргасыз аны өткөрүшүңүз керек, коюп беришиңиз керек дегендей. Эми мен бардык суроолорумду берип бүттүм Токон ага. Анан бир нерсе, негизи мындай караганда сиз бардык бийликке аябай негедир керектүү адамсыз да. Анан бардык бийлик менен мындай иштеше бересиз да. Негизичи бул какшыгы жок эле, кыйтыйган бир нерсеси жок эле, мындай түз эле сурап атам. Мунун сыры эмнеде? Анткени кайсы гана бийлик болбосун, мындай керектүү, өз ишин билген, өзүнүн ишине өзү мастер адам экениңизден уламбы же кандай бул? Эми бул жөнөкөй эле, бунун жообучу жөнөкөй эле. Туура көп президенттер менен иштедим. Баары эле дайым эле кызматта жүрдү деп. Жок, айрым учурда запасной колесодо болуп, багажникте да отурган күндөрүм деле болбоду. Бош жүргөн күндөрүңүз. Кайра бири алып коет да 2-3 айдан кийин кайра чакырып кызмат. Кайра өздөрү чакырат. Мындайда мен муну өзүмдүн мугалимдеримден ошолор үйрөтүп окутчу. Анан тең туштарымдан да үйрөндүм да. Тең туштарым да мындай кызматта жүрүп, ушундай да чоң кызматта өтүп, бир өйдө болуп бул түшкүн, анан алардын тажрыйбасы, аларда айткан сөз эми тең туштук болгондон кийин айтылат да. Ошол эле мисалы Эмил Узакбаев. Ошолор да көп нерсени үйрөтөт. Бизди үйрөнүшүбүз керек өмүр бою. Баарын билем деген бул ошибочный ката жол да. Анан бир нерсе, көпчүлүгү мындай өзгөчө силердин журналисттерге интервью бергенде, кээ бир саясатчылар, же бир коомдук ишмерлер, бул кошомат айтып, же мактап, мынтип сылап сыйпап, ошондуктан баарына багып жүрдү деп. Бул акылсыздык да. Акылсыздык. Президент менен иштейм, президентке дайыма керек болом десең, эң биринчи сен аябай билимдүү болушуң керек. Аябай окуп жүрүшүң керек. Постоянно оку, китеп тыштабай. Анан президентке сен көп окусаң, билимдүү болсоң, элдин оюна келбеген идеялар сенин оюңа келет. Анан сен президент чакырат да, же премьер, же министр чакырганда, сен ар кайсыны сүйлөп, ушакты бир айтасың, экинчи айтасың, экинчи сен чакырбайт. Бул келесоо экен. Ташмат Акматты эле жамандап жүрөт деп жаман көрүнөсүң. Сөзгө каласың. Сен киргенде билесиң да, өлкөдө эмне болуп атат. Көйгөйлүү маселелер. Анан сураса өзүң акырын, жолдош президент же жолдош министр, менин оюмча бул маселе болуп атпайбы, момундай чечсе. Эки айыл өкмөтү моуну кылса, аким, губернатор командасы муну кылса, анан биз парламент менен барып момунтуп көтөрүп туруп, анан өкмөттөн акча болдуруп момунтуп чечип койсок деген. Ушундай элдин оюна келбеген жолду таап, идеяларды берсең, анан президент өзү или министр өзү баалоо, анан сага баа берип коет. Анан хорошо деп кетирип ийет. Бирок 5 күндөн чакырат. Ой, баягыны жазады, туруп калды балдар. Сен аягын айтып калыптырсың, эмне десең, сен аягын айтып кой, орто жер. Кайра кетип кал, 10 күндөн кайра чакырат. Анан кайра, чото башы жакшы келди, ортосу келди, аягыны чыкпай атпайбы дегенде, жок, аягын момундай кылыш керек. Момундай идея, момунтип деп
ошол жолдорду айтып койсоң, мына ошондо сен дайыма керексиң. Ошондо сени баалайт. Ошондо сени жек көргөн президент командасын алат. Биринчи, экинчи кругка кирбейсиң. Эми биринчи, экинчи кругка үй бүлө алып акырады. Но 5-чи, 6-чы кругта жүрө бересиң. Кеңеш суроочу жок дегенде. Баягы бирдем болсо билет. Президенттер деле ойлобош керек, алар баягы акылы жок деп. Алар да акылдуу кишилер, баары эле акылдуу. Алар билет, биринчи, экинчи туугандарым алар колунан келбейт. Бул 2 жыл моозду жаным жүрөң, ушуларга бер, бар. Министрге айтат, тап ошол менен кеңешип сурап, чечип турган мага кел дейт. Мына ушул эле секрет, бөлөк секрет жок. Рахмат. Бул подкаст деген баягы кыргызча жалпак сөз менен айтканда сухбатташуу, чечилип бир сүйлөшүү деген сөз экен Токон ага. Ушундай чечилип, ушундай мен берген суроолорго жооп бергениңизге мен ыраазычылык билдирем. Ийгилик болсун сизде. Рахмат. Анан айрым кээ бир суроолордон жооп бергенге баш тартым, ал кишилерден улуксат алышым керек. Жок, ал түшүнүктүү болду. Анткени мен өзүм деле көрүүчүлөргө айтып атпадымбы? Буга чейинкилерге сизден мурун келген атайын бир күч структураларынан же бир аскерий тармактан келип калды. Алар деле башында айтып атышты. Кээ бир маалыматтарды мен айта албайм деп. Кээ бир маалыматтарды айтса боло берет деп. Ошо айтса боло берет турган маалыматтарды айттыңыз, айтпай турган маалыматтарды айтпаймын дедиңиз. Анткени анын себеби бар. Аны сиз билбегениңизден же каалабаганыңыздан эмес, айтпаш керек кээ бир маалыматтар. Мамлекеттик сыр деген бар, аскердик бир кайсы бир сыр деген бар, кошуналарыбыз бар, дос душман деген бар. Айрым маалыматтарды ачык эле ушул подкастка келдим деп эле айтып бергенде да болбойт деп, ал жагы түшүнүктүү. Этика маселеси да бар да. Этика маселеси да бар, туура айтасыз. Рахмат, ушу сиз менен маектешүү мен үчүн аябай мындайча айтканда рахаттануу менен мен ушу суроо бербей эле ушу угуп отура бере тургандай кылып бир жакшы логикалык байланышы бар кылып жакшы маек бердиңиз деп ойлойм. Чоң рахмат, сизге Кудай ден соолук берсин. Рахмат. Ушул президенттерге, өлкөнүн жетекчилигинде, өкмөткө ушул кеңеш бере турган, акылыңыз тунук бойдон ушундай Кудай күч кубат, ден соолук берип, узак өмүр сүрүңүз, бар болуңуз. Рахмат. Силерге да ийгилик, аманчылык, ден соолук болсун. Чоң рахмат. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.